бүгүн сиздерге бир притча менен бөлүшкүм келип калды. Өткөн заманда бир хан жашаптыр. Ал коңшу мамлекеттер менен мушташып плендиктер тутуп келип жаштарын өлтүрө берген. Бир күнү ханга жакшы ой келет экен. Анан баягы плендиктерге карап, мына дарбазаны ачса ким ача алат дейт экен. Караса эле дарбаза аябай коркунучтуу көрүнөт экен. Адамдардын баш сөөбү, шыйрактары канга боелгон, аны көрүшүп эле коркушуп эле жаштардан сабатта өлүп бере беришет экен. Ошол өлүктү тазалаган бир адам болот экен. Аябай таң калат экен да ханга суроошулат экен. Ханым, мен ачсам болобу дейт экен. Ачып көр дейт экен. Коркуп барып акырын ачса эле бул эркиндик ээн тала мындайча бейиштин төрү экен. Көп жыл адамдарды сетевой маркетингге чакырсак, ошо дарбазаны көргөндө коркушат. Анткени алар деньги деген жерге кирип атат, бул незакондуу товары жок жерге, дагы окуу системасы жок жерге кирип алышат. Бул жердики Кыргызстандыкы 12 жыл болду. Результаты аябай көп. Ден соолук деген маданиятты үйрөтүп атабыз. Ден соолук деген маданияттуу деген адам ооруганга чейин сак саламатта бактылуу өмүр сүрүш керек экен. Эгерде мен бул маалыматым сиздерге жаккан болсо, WhatsApp номерди жазып, мага катталып кетсеңер, дагы кеңири маалымат менен бөлүшө алам.